Ар кандай мамлекет биринчи кезекте элине таянат, элдин ичинде ушул аскер кызматына таянат. Пенсия чыккан бойло болду уже, биз таштанды мусурда айлап калдык. Сотко берсе, сот тескерисинче ошол аскер бөлүктү жеңүүчү кылып таба берген. Ошентип азыр атаңыз үйүндө турасыз. Ооба, ошодо турам. Канча балам бар дедиңиз? 6 балам бар. Капитандар 43 жаштан кийин кызматта отурса болбойт. Сен чыгышың керек пенсияга деп мени мажбурлап пенсияга чыгарышкан деп атат. Сен очередимчи, очередиң туруп турат. 1 жылдан кийин бул кеткенден кийин очередтен сызып салып атышат. Сен 43 жашка чейин иштепсиң, бирок 20 жылга стажың жетпей калыптыр деп. 20 жылдан кийин бул барып көчөдө эмне кылсын? Бул азыр такси кылып жүрөт, айланайындар. Такси жаман иш эмес, бирок Кыргызстанда такси менен курсакты гана бакканга жетет, үй алганга жетпейт да. Ушундай грамоталар бербей эле койгулачы. Мына адамдарды баягы эме кылып, илгери баягы Союздун малында пайдасы жок жанагы темир берет деп күлчелең. Жок, аны го кичине сатсаң акча болот экен эле баягы темирлерди, жок дегенде металлга.